Сиздин кыялыңыз кандай экенин мен билбейм. Ага жетүүдө канча жолу кыйраганыңыз мени кызыктырбайт. Бирок эртең менен сизди тургузуп, кыймылдаткан кыял жакында чындыкка айланат. Көпчүлүгүңүздөр билесиздер, башында кыйын, оңой болбойт. Жашоону өзгөртүү дайыма кыйын. Кыялды ишке ашыруу процессинде көп жолу көңүл калуу, акталбагандык болот. Көп ийгиликсиздик жана көп көңүл оорулар болот. Өзүңүзгө ишенбеген учурлар да болот. Кудайым-ай, эмне үчүн мен ушундай болуп жатам? Мен жөн гана балдарыма жана апама кам көргүм келет. Мен бирөөгө зыян келтирбедим же тонободум. Мен антип аракеттенген жокмун. Эмне үчүн мен ушундай болдум? Кандай болсун, эч качан кыялыңызды сатпаңыз. Ооба, кыйын убакыттар келет. Бирок алар калуу үчүн келбейт, алар кетүү үчүн келет. Жетишкендик бул сыйкырдуу, иллюзиялуу нерсе эмес. Ага тандалып алынгандар гана жетет деген эмес. Бул чындыгында эле ар бирибизде бар нерсе. Сиз үчүн маанилүүсү бул ошол инсан сиз экендигиңизге ишенүү. Көпчүлүгү чоңоет, үй бүлө курат, жумушка орношот, анан ала менен кош айтышат. Алар өнүгүүнү токтотот, өзүнүн үстүнөн иштебейт, өзүнүн дүйнө таанымын кеңейтпейт. Алар өспөйт. Көпчүлүгү даттанышат, бирок алар жашоосуна эч нерсени өзгөртүүнү каалашпайт. Көпчүлүгү кыялы үчүн аракеттенишпейт. Эмнеге? Биринчиси, ийгиликсиздин коркунучунан. А эгер болбой калсачы? Ишке аспасачы? Экинчиси, ийгиликтүүлүктүн коркунучунан. А эгер ишке ашып, мен аны башкара албай калсамчы? Мен аны өзүм колдой албай калсамчы? Алар жоопкерчиликти мойнуна алгысы келбейт. Сиздер бирөөгө, сизге көңүл бургандарга жагыш үчүн ушунчалык көп убакытты короттуңуздар. Сиздер башкалар жөнүндө өзүңүзгө караганда көбүрөөк билесиздер. Сиздер аларды жөн гана карап, ошолордой жашаңыздар келет. Ошолордой болгуңуз келет. Ошолордой үйдө, ошолордой кийимде, ошолордой машинада жүргүңүз келет. Жөн гана ойлонуңузчу. Канча убакыт жагыш үчүн короттуңуз? Бирөөгө жагыныш үчүн короттуңуз? Мен чакырык салам. Убакытты өзүңүзгө коротуңуз. Эгер кыялыңыз менен жашаңыз келсе, жашооңуздун бүт ийгиликсиз инсандарды кууп чыгыңыз. Аларды жашооңузда калтырбаңыз, ага жол бербеңиз. Кыялы үчүн иштегендер башкача ойлонушат. Ошондой инсан менен жолукканыңызда сиз өзүңүзгө инвестиция жашай баштайсыз. Сиз күч үчүн өзгөчөлүктү сезе баштайсыз. Байкоочу болуп эле жүрсөңүз, сиз дайыма экинчи сорттогу адам болосуз. Башкалар үчүн. Бирок сиз өзүңүз үчүн жогорку сорттогу инсан, бай инсан болууга тийишсиз. Сөзсүз түрдө бай болсоңуз болот. Сөзсүз түрдө ийгиликтүү инсан болсоңуз болот. Менден сизге сунуш. Өзүңүздүн ордуңузду чечип алыңыз. Баары эле аны көрбөйт. Баары эле сизди колдобойт. Баары эле сизди түшүнө бербейт. Жөн гана ушуну билип, принциптериңизди карманыңыз. Айланаңызды билимге ачык алган, көзү жадырап турган, кыялы үчүн жолдо токтоп калбаган инсандар менен толтуруңуз. Жөн эле күн өткөргөндөн баш тартыңыз. Кыялга умтулуңуз. Кыялга умтулгандар менен болуңуз. Жыгылса кайра тургандар менен болушуңуз керек. Бул жеңүүчүлөрдүн катары. Бул жеңүүчүлөрдүн коому. Кыял менен жашагандар булар болуп жаткандын баары алардын гана көз каранды болгонун түшүнүшөт. Эгер сиз ийгиликтүү болгуңуз келсе, жетишкендикте жана да ар бир нерсенин даамын таткыңыз келсе, анда өзүңүзгө инвестиция жасай баштаңыз. Эгер сындарга көңүл бурсаңыз, анда сиз жабырлануучу болуп каласыз. Дайыма байкош абалда жүрөсүз. Сиз жеңүүчүсүз. Бул сиздин чындыгыңыз. Эгер сиз кыйналсаңыз да, ички түкпүрүңүздө билишиңиз керек. Эгер мага эч ким ишенбесе, мен өзүм ишенем. Бул мен дайыма ишене турчу нерсе. Андан баш тартпайм. Ал үчүн өлүмгө даярмын. Кандай тоскоолдук болсо да мен аны байыр чечип өтөм. Кечип өтөм. Анан да мен аны сөзсүз түрдө жеңем. Чекет. Болду, бүттү, мен аны сөзсүз жеңем. Кээриңиздер азырдан баштап кийинки баскычка секирип өтүп кетиңиздер керек. Мен
көз каранды болгум келбейт. Мен көп акчаны каалайм. Мен саякаттоону каалайм. Бирок мындай болбойт. Сиздер кийинки баскычка өтпөйсүздөр. Өзүңүздөрдү күн сайын өнүктүрбөсөңүздөр, өзүңүздөргө күн сайын инвестиция жасабасаңыздар, мен сизге чакырык жасайм. Көп китеп окууга, конференцияларга катышууга, көпчүлүк убакытыңызды билимге арноого, күн сайын өзүңүздү билүүгө 1 саатты коротууга. Качан өзүңүзгө, жаратманыңызга аракет кыла баштаганыңызда, качан өзүңүздү жаратканыңызда, качан өзүңүздү кабыл алганыңызда, качан бирөөдөн көз каранды болбой калганыңызда, ошондо сиз өзгөрөсүз. Ошондо провокацияларга көңүл бурбай каласыз. Бирөөнүн айтканына, сизди жактырбай калганына барир болот. Эмне үчүн? Себеби сиз эч кимге далилдешиңиз керек эмес.